رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын тынчтыгын, берекесин, рахматын тилөө менен биргеликте, момун айымдын 30 күнү кайрадан сиздер менен биргеликте. Урматтуу айымдар жана эжелер, сиңдилер, сиздерге бүгүн дагы Рамазан айында бат жасалуучу тамактардын рецептин көрсөтүү менен пайдалуу эфир болот деген үмүттө эфирибиздин куттуу коногу Алия Айнединовна, кош келипсиз. Хош келдик. Убакыт бөлүп дагы бир келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин дагы бир эфирибизде салат көрсөтүп бердиңиз эле. Мен ойлоймун ар бир эжеге, бул ар бир эже сиңдинин жанагы дасторконундагы пайда болгон бир салаттардын түрү болду. Бүгүн сизге кайсы тамакты көрсөтүп бересиз? Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүн буюрса жеңил жана бат жасала турчу тамактардын бири балык жасайбыз. Сонун. Бисмилля. Сизге кайсы составдар керек? Бул форельди мен жасап стейк кылып жасап келдим, тазалап келдим. Ошону эле азыр гриль сковородка деп коет. Ушуга эле азыр 10-15 минутага чейинки аралыкта бышырабыз. Майдан аз эле коебуз. Бисмилля. Негизи майга, көп майга курула турган, мындай катуу курула турган азыктар, тамак азыктар негизи орозодо болбойт да. Анан бул жерде балык мындай жеңил курулат, жеңил эле мындай стейк болот. Ошон үчүн мен муну туура көрөм. Демек, Рамазанда жана кечке биз курсагыбыз ач болуп отургандан кийин ден соолукка, организмге стресс бербеш үчүн бул бат эле даяр болуучу тамактардын түрүнө кирет анда, Ооба. Негизи биринчи баягы Рамазанда баары эле билет го дейм, оозу ачкандан кийин баягы 1-2 стакан суудан кийин шорпо, жеңил шорпонун түрлөрү, суюк тамактын түрлөрү, сууга кайнатылган суюк тамактын түрлөрү болуш керек экен да. Андан кийин анан бул тамактар негизи оозу ачканда орозодо көбүнчө конок чакырабыз го. Конок чакырышат, анан кандай кылабыз, куурдак кылышат, эме кылышат. Негизи ушуну бат бизге ибадатка дагы убакыт жетиш керек. Ошон үчүн баягы бат. Негизи азыр биз гарнири жок эле жасаганга аракет кылабыз, анткени убактыбыз тар болгондуктан. Негизи буга булгур, күрүч, брокколи же болбосо кабачки өзү каалаган гарнирин жанына коюп койсо болот. Жакшы, азыр кайсы Азыр биз азыр мен кошуп келип алдым эле. Жөн гана туз менен эле Санта Мария деген. Бул жакка любой мындай баардыгы өзү каалагандай туз, негизи эле туз эле болсо деле боло берет, табитине жараша эле болот. Андай деле эменин кереги жок. Бул форель менен сёмга балыгы өзү эле витаминге бай, өзү эле даамдуу балыктардын катарын толуктайт да. Сонун. Баштадык. Мен ойлоймун, эже сиңдилерге дагы бул өтө пайдалуу бир эфирлердин бирөөсү болуш керек. Ооба, буюрса 1-2 балыктан эле көп порция тамак чыгып калат. 10 чакты кишини чакырса, жеңил салат, бир аз кайнатпа, шорпо кылып туруп эле оозу ачырганга коноктосо эң сонун. Алия айым, ушундай бир суроо пайда болду. Деги эле аш посушчулук менен алектенген айымдар үйүндө да ушундай түрлүү тамак жасашабы? Же баягы жумуш катары көрөсүздөрбү деген суроо. Негизи экөө тең эле окуп калат, кээ бир учурда жумуш катары көрүп, анан баягы хоббибиз да. Бирок баары бир деле өзүбүз баягы жегибиз келет да. Үйдөгүлөрүбүздү да, жолдошубузду да таң калтырбыз келет, анан жасайбыз. Сонун. Үйдө негизи эң көп бат жасалган тамактарыңыздын бир рецепти кайсы? Тыквенный суп. Эң пайдалуу тыквенный суп. Тыква өзү эле болбойт, чечевичный суп. Азыр мен сиздерге аны деле айта кеткенге аракет кылам. Тыквенный суп өзү куурбастан, эчтеке куурулган тамактарга кирбейт. Жөн гана чечевицаны эле сууга салып, 15 минутта 20 минуттун аралыгында даяр боло турган тамак. Сууга салып туруп эле туз салып, томат салып коебуз дагы. Анан жашылча жемиштерден үйдө эмне бар болсо, пияз, перец, көк пияз болсо болот. Ушулардан салып туруп, бир 10-15 минутта кайнаганда эме болуп калат. Жанагы чечевицабыз жарылып бышып калат. Ошол кезде 1-2 картошка жана тыкваны ашкабакты эме кылсак болот. Тазалап, кескилеп туруп салып койсок болот дагы. Болду. 15-20 минутта, көп болсо 20 минутта, бирок 15 минутта деле ошо бышып калыш керек. Бышкандан кийин эле болду. Тузун жакшы көрүп туруп, блендер менен өткөзүп коюш керек. Болду. Куйгандан кийин мен көбүнчө жанагы эме бар.
Тостарный нан деген бар. Ошону бир сыра духовкага кичине катытып алып туруп, үстүнө коюп, лимон коюп, ушинтип конокторго берем. Азыр биз 10-15 минутта ушинтип кактап алабыз дагы, болду. Унубуз даяр болуп калат. Балык даяр болуп калды сыяктуу. Ооба, даяр болду. Балык негизи 16 минутадан ашса, анда уже катуу болуп, даамын кетирип, өзүнүн болгон сочный жакшы нерсесин баары кетип калат дагы, уже жакшы болбой калат. Ошон үчүн 15-16 минутада бышып калыш керек. Духовкага бышырса деле, мындай бышырса деле 16 минутада. Эми келиңиздер, муну чыгарабыз да үстүнө соусун кылалы, соус кылыш үчүн. Демек, балыктын бышуу убактысы 16 минут. 16 минутадан ашып кетсе катуу болуп баштайт да. Бул сыр, Бул сыр, сыр. кадимкидей эле эриген сыр, павленый сыр деп коет го. Анан каймак кошсо да болот, өзүн кылсак деле болот. Болду, бул менен уже даяр болуп калды. Өчүрөбүз, азыр буну алабыз дагы. Буларды ары жылдыра турсак болот окшойт да. Биз буну кооздоп куйган өтөлү. Бул жакта иреттеп алган соң, эми кооздогонго өтөлү. Сонун. Балыгыбыз 15-16 минуттанын ичинде даяр болуп калды. Эми бул сырды азыр мындай эле үстүнө мындай эле коюп берейин. Бул кооздук үчүн кичине эми даам берет. Сыр. Мындай алып коебуз. Кеңесинде алып коелу. Кайра эле декор. Негизи баа декорлорду кооздук үчүн гана алдынан. Сонун. Баягы тамак жээрдин алдында табит болсын деп. Балык эгерде 15-16 мүнөттөн ашып бышса, духовка болсо деле, бул жерде болсо деле, өзүнүн мындай даамдуулугун, сочный деп коет го, мындай ушундай болгондугун жоготот дагы, кургап баштайт. Даамын кетирип баштайт да. Ошон үчүн баардык айымдарга айтат элем, ошо 20 мүнөткө чейин бышырса, өтө сонун болот. Бунун витамини жакшы болот да. Азыр бул жака дагы мындай кылсак болот. Баягы бул кооздук үчүн жасалган нерсе. Кайрадан эле бул эме жалбырагы. Ким кандай кааласа, кандай кааласа кое берсе болот экен. Урматтуу айымдар, эже-сиңдилер, мына сиздерге 16-17 мүнөттүн ичинде даяр болуп турган дагы бир тамактын түрүн көрсөтүп берди. Али айым бизге, Али айымдын айтуусунда бунун жанына биз ар кандай күрүч, гарнирди өзүбүздүн табиятыбызга жараша коюп койсок болот экен. Али айым дагы бир жолу бизге пайдалуу эфирдеги эже-сиңдилерге дасторконуна дагы бир рецепт кошуп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Өнөрүңүз өркүндөп, ар дайым ошо элдин жакшылыгына кызмат кылып жүрө бериңиз демекпиз. Анда сизге эркин микрофон. Рахмат, Аллах разы болсун. Элибизде тынччылык болсун. Бизде ибадат кылгандар кыргыз элибизде көп болсун. Баарыбыздын дуаларыбыз кабыл болсун. Орозо айында ар ким ойлогон ой максатына жетсин. Рахмат. Урматтуу эже-сиңдилер, туткан орозоңуздар кабыл болсун деген жакшы тилек менен дагы бир күндүк эфирибизди жыйынтыктап отурабыз. Кармаган орозоңуздардын ар бирине Аллах таалам кабыл кылсын, кемчилдиксиз. Дасторконуңуздар адал тамакка ар дайым мол болсун. Үйүңүздөргө жана үй бүлөңүздөргө тынчтык калуу менен биргеликте кийинки эфирге чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رمضان يا